Токонбай эмен жакшы билесиз, ыман саяктар менен чоро саяктардын санжырасынчы. Анын ичинде жана баатырларды, балбандарды жакшы айтып жүрбөйсүзбү? Анан элге кызыктуу бир дагы инсан бул Тайлак Баатыр да, Тайлак Баатыр, улуттук баатыр, чоң баатыр. Ушунда архивдик материалдар да бар экен да. Бирок тарыхчылар да көп жазбай жүрөт, көп айтылбай жүрөт, билгендер эле кыска айтып жүрөт да. Тайлак өлгөнгө чейин 1837 жылы чоң топ болуп Соңкөлдө. Кыргыздын 2 чылбыр бир тизгинин, эки тизгин бир чылбырын Тайлактын колуна карматып. Демек ал хан дегенди түшүндүрөт да. Бул Ормон ханга чейин да. Ормонго чейин. Мындайда мен буну окудум. Анткени Туголок болдон айтуусу боюнча Абдыкалык Чорубаевдин жазган латын таңбасына жазган рукописин мен алдым да. Электронный вариантын алдым. Ошону мындай окуп атам. Сөз мүнөз болуп мынтип түшүндүм, ошону окуп отуруп, эртегинде окуп калдым аны. Майдан бери окуп атасыз. Мына былтыр май айынан бери окуп атам ошону. Ошондо жүрөт мынтип. Эдиге Баатырды Тайлак өлтүргөндө, ошондо бияктагы солто Сарбагыш Тылайдын баары чогулуп эле, бугу Сарбагыштын баары чогулуп эле. Мына сен элдик баатыр болдуң, эр Тайлак деп эле тискин берчилди сага бердик. Кокон кандыгын алыш керек деген маселет болду. Зордуу күчөп баратат. Күчөп баратат. Ошондо Тайлак анан кийинки жылы арпанын Чатыр көлүнө чакырыптыр. Топко. Жайын топко. Соңкөл эмес. Арпа, Арпанын Чатыр көл деп, Чатыр көлүнө чакырып, башында 1 жума дептир, эртегинде 2 жума дептир жазылыпчы. Ошондо үлүш кылыптыр, үлүш бөлүптүр. Бул үлүштү деген хандын укугу да. Жер бөлүп. Жерди бөлүп бер, сен бул уруу бияка жашайсың, сен бул уруу бияка жашайсың. Сен аттанганда сен мисалы үчүн тиги Ажыбек Баатыр мынча аскер менен чыгасың. Кожоберди Баатыр сен мынча менен чыгасың. Чыбылдый деп жанына жанагы өсүрүн 10 жигиттин жанына коюп, жан жигит болот деп тур. Бөбөтөй баштап Чыбылдый, Токочор, Кемпир жана чомойлордун баарын жарып чукулбасын деп коюп. Ошондой бар. Бирок эми үлүш бергенде эми саяк немелер, жерлер мурун эле белгилүү болчу да. Айрым талаштуу жерлерди эле чечип анан мурункудай эле калтырса керек. Ошондо баарлашыптыр. Кийинки жылы мал тоюнганда кийинки жылы жайында барып Кокоңду чаап алып, ошондо такка отурмак экен. Тайлак. Бул 38-жылы. Тигиде прямо ушинтип турат. Экинчи жылы сага бердик, кийинки жылы Кокоң кандыгын алуу боюнча маселе болду. Oradan o sözü güsünde dağıl tavıp gelip өлтүрүп атпай. Анда бул тынчылар аркылуу билинип кеткен го, кандыгын жеткен го да мында. Жо тынчы жүргөн да жана. Чыгып жүргөн да. Жана элди дарылап, эмчи домчу болуп арылап жүргөн да. Бышып жетилип калганда Тайлактын барып чабарып уже бышып жетилип калганда. Şu Taylактын жанагынтип уу берип өлтүрбөйбү? Ушул мына бул жана уу берип өлтүргөн Байзыбай аке сөзүңүз каралды. уу берип өлтүргөн тыңчычы. Ошол чоро саяктын Тайлактын элине 1 жыл мурун келип, элдин ишенимине кирип, элди дарылап жүрүп анан жанагы 2 жыл мурун келиптир. Жана дөп атпайбы? Дулатты да ушул уу менен өлтүргөн деген эмеси да бар да. Ушунда кеп болду. Дулатты айтып мындай да, бул мен жанагы Тайлакты тискин берчилди берип туруп хандык тутуп кайта көтөрүптүр деген бир эмен бар да мен мындай тиги далилим анткенсе Сары Чечен менен эме Тайлактын мамилеси бар да маселеси. Ошондо мындай болот экен. Басстан. Тайлак айткан экен бизде Майыстан деген жер бар. Ошо Майыстандан бастардын баарын көчүрүп көчкүлө бияка. Өткүлө. Ушул жердин чөбүн чаптырам мен. Деп ошондон агылды азыркы дөрбөй Баятов айылынан баштап жогору көздөй малды желдирбеген эрте көчкүлө. Эрте көчүп кеткиле. Жерди мен чаптырам. Чөп чаап чөмөлө кылып коюп, кышында малдын баарын тиги кыштан чыгарабыз, малды уурабыз. Деп ошенткен экен да, ошондон ошол Сары Чечен барыптыр. Биз көчпөйбүз. Дейт да. Көчпөй мен Тайлакка барам деп. Анан бараткандан баягы Тайлакка барып атынын башына жем башты кийгизип койгон экен. Сары Чечен. Жаныбарлардын баарына. Анан тиги түшкөндө ошо 40 кадамга жетпей түшүп барыш керек экен, жүгүп тура жемет. Ошо 40 кадам жетпей түшүп, чокур жетилип атам мынтип утун көтөрүп мынтип барган дейт да. Анан бирөөндө айтылат экен, ошо чөптөрдүн башында мынтип байлатып койгон депчи. Анан ошо баргандан тиги Тайлак анан кел десем, кел сүйлө, чеченим айткан экен. Баатырым тузак жерде, турна көктө, сөз сенде, кулак менде. Баатырым эми
улугунда бийлигиң күч болуп өскөн чөптү уруп чыктың, жайыттын балын уруп чыктың. Биз каяка барабыз? Ана кандай эл болсок, канатыңа калкылайт деп келсек, десе ошону айтып турайм, атаң көрө, мен ушинтип бел башында турсам, ушул сокур киши келип ушинтип арман айтып атса да мейлиң өзүң бил. Майстанда мына отура бер деп койгон, алар ушу бизде канатыра деп коет, чодура коюн баары отурушуп, алардан көчпөй ошо калып, анан кышында кар оорчуп жүрөт толкун эмес. Тиги сары чечен куу чалдын жуту деп. Анан ошондо эл жутап, ошондон кайта бастар кеткен экен кайра. Таарынышып. Сары чеченге таарынышып, кетип бир тобу калып, бир тобу кеткен экен. Ошо мал жок калып, томаяк болуп кеткен экен тиги жакта тоңотарда кайра. Тайлак Баатырды кайсы айда болжол менен, кайсы мезгилде уулап өлтүрүп атышат? 1838-жылы. 38-жылы тиги эмесине караганда жаспы, жайбы, мисалы үчүн жайдын толук кесинде арпадан үлүш болуп атпайбы? 37-жылда бул. Үлүш болуп атпайбы? Ошо үлүш берген жылы күсүндө өлтүрүп атпайбы? Кийинки жылы ошо маалда мал тоюнганда анан коконду чапмакты. Жок, Тайлак Баатыр өлгөн жылы 38 болуп атпайбы? Үлүш бергени 37 болот. 37. Bir yıldan keyin. Bir жыл же bir жылга жакын убакытта. Анан Бул мен болжоп коем, 38-тин жасы болсо керек да, жаска. Жана өлтүргөн. Бир 7-8 ай, ушу 1 жыл болбосо дагы бир жарым жылдан өйдө. 38 жылдын жасы болсо керек да, Toygan кезде жайдын ортосунда болсо, жок, мурунку үлүш бөлгөн жылычы, топ болгон жыл. 37-жылы мал тоюнган болсо бир июнь-август болот. Жазында болсо 6-7 ай, 8 ай, бир жылга кийинки жылы ушу май ушундай. Ошондо Тайлак Баатыр кадимкидей эле бир жыл болбосо дагы 6 айбы, 8 айбы, 9 айбы жанагы элдин 2 жылбыр, 1 жылбыр 2 тискин кармап, башкарып, үлүш берип, жанагынтип арыстарды угуп атат да. Эми сизге суроо да. Эми мен да изилдеп окуп жүрбөймүнбү? Бул биздин кыргыздын эле тарыхчыларычы. Санжырачылар айта берет деп коет. Санжырачылар менен тарыхчылардын ортосунда кичине ажырым бар. Биздики так, анан архив депчи. Бирок андай келгенде аларда деле ката көп. Мисалы үчүн Тайлак Баатырды кыргыздын мен деген чоң тарыхчылар баары эле иликтеп, баары эле макала жазды. Бирок бири дагычы ушу үлүш жөнүндө, сиз айткан жөнүндө мындай кенен айтып жаза алган эмес да. Мисалы үчүн мен аттарын атабай эле коеюн, бир тарыхчы мынтип эле жазып коет да, ошо үлүш берген үчүн экен. Ал тарых илимдеринин доктору, кыргызга белгилүү профессор. Үлүш берген үчүн экен ошентип 37-жылы. Бирок ооруп калып эле Тайлак Баатыр 2 жумадан кийин ооруп калып анан ал ишке ашпай калган Тайлак Баатырдын жана 2 жыл бир деген мааниде эле туюк жазып атат да. Мен жанагы тиги Абдыкал Турабаевдин жазганын окуп атам да. Алар деле окуду да, эмне үчүн айтпайт алар? Ошондо тура үлүш берген, кийинки жылы барып оодалашып атат, кийинки жылы барабыз деп. Бирок жетпей, ошого жетпей, кийинки жыласында өлөт. Ошол тарыхчылар деле архивде отурат, бирок алар деле окуду да, эмне үчүн айтпайт? Бул жерде эмне бар? Мен ойлоп коем, бул ушу саяктардын бир жогору жактарын бир басынтуу, тең ата кылбай, жогору болбосун деген аракет бар экен да. Мисалы үчүн мен бири-бириме айтайын. Ыман саяктарды Оруско кошкон Жапалак уулу Байтур депчи. Сарбагыш дейт ал. Бул эми акылга сыйбаган нерсе да. Ал эми чындыгында мына кошкондо Жамалак баласы Байтору. Жамалак Баатырдын баласы. Жапалак деген Сарбагышта жок. Муну кайдан таап алды деп билбейм. Жамалак Баатырдын уулу Байтору. Бул тарыхта жүрөт өстүрмө. Мектептин тарыхында ушинтип коет. Чоро саяктарды тиги Осмондун, Тайлактын баласы Осмонду атка кол коюп берди. Орус кошулуп деп. Тиги саяктарды Төлөкө Баатыр башы дейт. Ыман саяктарды Эланын Баатыр. Качка Баатыр небереси. Анан Ыман саяктарды эле Сарбагыш Жапалак уулу Байтур деп койт. Анан бул баягы биздин ушул Чоро саяк менен Ыман саяктардын тарыхка кызыкпаганы, санжыр айтпаганы, намысын коргобогондугу да, мен ушинтип айтам. Биздин румундардын баары ошону окуса да аларды көргөндөр да, жүрбөй тарыхчылар. Ошолор маани бербейт да. Анан Ыман саяктардын Сарбагыш астында болду кандай. Мисалы үчүн Ормон ханды иликтеген санжырачыларды айтпай эле коелу, көп эле тарыхчылар. Ошол эле тиги Ташкент, Алматы, Россиянын архивине чейин казып жүргөн кээ бир эмелер. Тарыхчылар, биз кыйын билебиз деген тарыхчылар деле ошо Ормон хандын хан көтөрүлгөндө
Мындан бери 15 жыл мурун, 10 жыл мурун, 3-4 жыл мурун өлүп калган кыргыздын аттуу баштуу баатырларын, бийлерин тирилтип келип Ормон ханды хан көтөртүп атпайбы? Ооба, мына Бул жерде да чоң искажение бар да. Эмени Качке баатыр менен Медет атка келди деп атпайбы? Саяктардан өкүл болуп. Алар деген Тайлак өлгөндөн кийин болуп атат да. 1 жылдан кийин. 1 жылдан кийин болуп атат. 38-жылы өлсө, Тайлак 40-жылы 5 жылдан кийин Ормондо атка хан болом деп атпайт, туурабы? Тайлак өлгөндөн кийин. Мындай караганда. 38 өлсө, тиги 43-жылы болду. Ормон хандыкта болом деп аракет эл чогулду. Ага чейин Качкеде өлгөн, Медетте өлгөндө жок. 42-жыл деп бир айтылат, 41 деп бир айтылат ортосу. Ошо 41 менен 42-нин ортосу болсо керек. Ошондо тиги мен бул жерде да бир жаңылыштык бар экен бизде. Тиги эме экен. Бир жаңылыштык ушул бизде деле Тоолокмондо деле жаңылыш чачтыр да. Ооба, анда деле туура эместер бар. Ормондун кызын барып Осмонду атка алган депчи. Ana men bu tarixte kasıp oturup ben o tarihi çındık hemen gözüm yetti. Al Ümit Ağalı'nın kızını alıp dur. Botakan. Osman'ın balası. Orman ölgönden giyin Botakan'ın kızını alıp ondan bunlar bu ayaktan da Oruç'tan kaçkanda şu çoros ayakları men çeviktige varıp digi. Oruç'ta koşulup etpeydi. Osman'da koşa жүрүп atpaydı. Ümit Ağalı men çoğu olup Oruç'a karşı çıkıp atpaydı. Kuda bolğon üçün. Oşol Botakan degen Emenin balası, Osman'ın balası Orman'ın kızını emez, Ümit Ağalı'nın kızını alıp durdu. Ana işte de aytıp koydu, Orman'a gel, Orman'da bunday kılıp dep. Ben öyle koydum, acıda da sayaklar özüm içine makta koyacak gerekti. Orman'a gelip, Taylaktın balası Tengete olgan degençi. Эми сиз айткан ошол Ормон деле, ошол Качке, ошол Медет атка ошол Тайлак баары өтүп кеткен киши. Булар өткөн кишиге мактоого эме эмес, мукташ эмес. Ооба. Тастыктоого мукташ. Өзүбүз эле мактап, бирөөнү кемситип, бирөөнү өйдө көтөрүлүп ушинтип беребиз да кыргыздардын жаман адаты. Туура. Туурабы? Байызбек. Туура. А мисалы үчүн тиги Ормон хан 1841-жылы хан көтөрүлсө, Медет атка 1839-жылы каза болсо, Качка андан мурун өлгөн. Качке 1825-30-жылдарга чейин каза болуп атса, кантип анан барып калышат? Бул саяктар деле эмес, саяктардын өкүлдөрүндө эмес, башка урларда дагы. Башка урларда да ушундай чаташы бар да. Анан мен тиги эмени жылдарын тактабай эле мен бир аксакалды уктум эле да. Кадат местебей калдым. Бугуда Ногой деген бир киши болуп, чоң Ногой деген. Ооба, бар андай. Ошол чоң Ногойду жалдаган экен. Ормон. Sen turup ikimizni sana verdim. Biriyle kısıltı öteye olsun diye aytsın. Degen eken de. Anan oşonda tigi Nogoy'un aslına gelip eldim bana oturup Nogoy'un aslına gelip yenkeyip çekile paraganda oşo tigi Ormon'un göğsünün şunday jaltanıp korkup elimde olsun oşo ol dep ayttım degen eken de şonda Ormon'un han bolup bekiginde tak bolbay etpay. Eşke çıkıp öyle biriyle tarala degende tarap ketti. Oşol momentте tigi Boronbayda apar tigiler buğdayga şaylap atpay. Бул жак Başı yemeydi. Жантайды хан деп бияктагылар. Bияктагылар Жантайды хан деп атпайбы. Кыйкыртып коюп койду, да? Үч хандык болуп кеткен болчу. Анан ошондон тиги Ормондун баягы Ормондун аскери күчтүү болсо экен, мен ойлоп коем. Ормондун аскери төрөгелди Алыбектер колдоп. Анан муну ошо неменин убагында ошо Осмон неме Кожобердилерде келсе керек менче. Чоро саяктарда ошо Кожоберди эраллар да келип ошо колдосо керек деп ойлойм да. Анткени бул Сарбагыш өстөрү каршы болуп, буга каршы болуп аткан шартта Ормондун күчү жок болуп калмакта. Аны саяктар колдосо керек да менче. Болбосо каякта Алыбек. Бирок ошо Ормондун хан болгону, түндүккө хан болуп шайланганы мындай таасирлүү болгон да. Жантайлар караганда, башкаларга караганда. Эми муну тарых үчүн айтыш керек. Бирок муну жанагы 2-3 вариант, 3-4 вариант кылып ар кандай айтып атпайбы? Ар кандай айтып атат. Анан сиз жана жогоруда айтпадыңызбы? Ормон менен жана Осмонду аткан куда болгон, эч качан куда болгон эмес деп атасыз. Мындай искажениялар көп. Мен бир кызык айтайын. Мына Ümit Ağalı'nın kızını alıp tur görсөчү. Göçmөндөр кабылсы бар эмеспи? Эл сүйүп окуган Качкын Осмондар. Анда жазып атат. Качке батыр менен Ормон куда болуп, кыз алышып, кыз беришип атат, мисалы. Эми ал Ормон хандын заманы кайсы, Качке батырдын заманы кайсы? Качке батыр
Тигинин чоң атасы Эсенгул менен үзөңгү тебип жүргөн киши. Ооба, ооба. Mahmut Atasına Baba'nın oldu. balası aytıp Abdüvar Baykeçe. Uşul Kaçkınbay Osman Elif özü aytkan deydi. Çeyekte deydi, janagıl Tınaliyev, Karabek Tınaliyevçe. Uşul Kaçkınbay Osman Elif. Dağı köp bir top kişilerin ötkünde atты jönünü aytты. Men oşunda jaşırak kezim bolsam deydi. Bir komtada turup alıp, kozu soyup şunu çoğuşkan deydi. Arzak bölmeden bak kıykırıp bir bilen katışıp aytışıp atırdı deydi. Oşondan men agam aytып atıptır deydi. Şunun barını men atamdın emesinden жаздым эле мына ol Abdüvar Baken dep aytабыз да Baken Baken. Ошо Baken Baken'in emesinde de жазып алдың эле bir kişine жазып койбойсуң депчи. Ошондо Сылка бербейсиң. сылка бербейсиң депчи, bir шилтеме бербейсиң деп. Ошондо Качкынбай Осмонали айткан дейт. Бул көчмөндөр кагылышын 6 жолу алып барып, 6 жолу ушундай жанагындай Ал кезде цензура катуу болуп күчтүү болгондо. Ушундай болгонго туура келди. Дагы бир сиз эме кылып атасыз. Мен сизге немеңизге кошумча. Жана биз эми ал жерде Ормонханды же башканы кийинкиле Качкынбай Осмоналиевди жамандай эле деген жокпуз. Көрүп аткандар туура эмес түшүнүп калбасын да, тактоо иретинде. Мисалы үчүн жанагы Ормон менен Осмондун куда болуптур десе ишене берет да кийинки мундар. Качке менен тиги Ормон куда болуптур десе ишене берет. Анан жанагы мисалы үчүн бул айтып атпайбы, Байзыбайк айтып атат. Мен да ошо 2010-жылдардын тегерегинде Жумгалдын айылдарын кыдырдым да. Эми кийинки калган аксакалдардын тегереги. Анан bir айылдан бир киши ушул жакшы билет деп айтып калышты эле. Анан кирип бардык. Эми анча деле жакшы билбейт экен, бирок катып койгон кесиптери бар экен. Кызыгып жүргөнчү. Кесиптери бар экен. Ошол кесипти алып чыгып көрсөттү да. 1993-жылдары чыккан Ленинчил жаш кесип экен. Ошого Качкынбай Осмоналиев өзү макала жазыптыр. Көчмөндөр кагылышын жазылышын историясы. Кантип баштаган, кантип бүтүргөн, эмне болгон. Ошондо ошибкаларды мойнуна алыптыр. Ойдон чыгарылган каармандар бар ал жерде. Бурмалангандар бар. Ушу мойнуна алып жазып кеткени бар экен да, эми ал кийинки муундарга жетпей атат да. Ошондогу маалымат катары айтып коеюн.